Менин атым Айнура Сагын, мен Тазардын эгиздөөчүлөрүнүн бирисимин. Бүгүн биз Жаңы Жер айылындабыз. Жаңы Жер айылы бул Сокулук районунун дагы бир айылдардан бириси. Бул деген экопункт, Жаңы Жерский экопункт деп коебуз. Бул айылда биз ушундай обменный экоцентрди ачтык. Бул экоцентрге айылдыктар өзүнүн втор сырьёсун алып келе алат. Ал макулатура, пластик, шише же металлдарын алып келип, ушундай товарларга обмен кылса болот. Кандайсыздар? Бизде 1 килограмм 65 грамм экен пластик полностью. Анан кийин макулатурадан ушунда 45. Но экөөнү кошкондо 2 килограмм болуп калат экен. Буга 3 дептер бере алат экен, Могу сизге 1 дептер болот. Бул сизге, булга. Всё, хорошо. Биз мурда ошол эле чогулткан таштандыны алып, жагып же ыргытып салсак, азыр болсо биз аны бул жака алып келип, аларды сорттоп, бутылкага, кагазга сорттоп берип, анын ордуна дептер, ручка же үйгө керектүү болгон порошок жана башка макарон ушуларды алып атабыз. Бул экопункттун экинчи бөлүгү. Бул бөлмөсүндө биз адамдарга кереги жок кийимдерди же бут кийим же үйдө турган буюмдарды жанагындай техникаларды ушундай бесплатный алып кете турган жер. Кимге керек болсо келип алып кетсе болот, кимге кереги жок болсо таштап кетсе болот да. Хотел показать. Куда кофту хотели оставить? Пальто. Пальто хотели, да? Да. Чтобы другие могли, да? Да. Хорошо, можно. Еще вот эти хотели оставить. Когда-то я работал в Дордое. Вот эти продавал я высыпуль. Показать, если кому-то интересно, да? Хорошо. It's a gift. Yeah, so for the eco center here. So he can put it here. Especially who has a plant. 2023 жылдын март айында чек арасыз дарыгерлердин колдоосу менен таштандыны ылгоо жана кабыл алуу түйүнү ачылган. Биз таза ишканасы бул долбоорду жүзөгө ашырып жана таштандыларды кайра иштетүү жөнүндө маалымат таратуусуна каржылык көмөк берип жатабыз. Негизги максатыбыз мындай ишти башка аймактарга да жайылтуу. Биздин экопункттун бул жакта 3-чү бөлүгү бар. 3-чү бөлүгүндө биз ушу втор сырьёну бардыгын чогултабыз, сорттойбуз. Бул жакта биз жана втор сырьёну сорттоп, мындай консолидация кылабыз, чогултабыз. Мисалы пластик өзүнчө, картондордун ар жагында өзүнчө, же мындай металлдар өзүнчө бөлүнүп, биякта ошол жерде сорттолот. Сорттоп бөлүнгөндөн кийин биз ушун электромобилибиз бар. Ушул менен келип, бул машинага жүктөп, анан кийин уже жана завод переработчик деп коебуз, ошолорго алып барабыз да.